Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 23 февраль 2025 жыл мен сиздерге ХБКда жайгашкан Эмаком курулуш компаниясы курган, бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдон сатыла турган бир бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Аянты 36 квадрат метр, тех паспорту бар. Анан бул домдо туугандар суу, свет, природный газ, центральный канализация, центральный отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный, тех паспорту дагы бар туугандар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер ХБК району. Мына жака жүрүп бара турган болсоңуздар, мына Салива көчөсү, сквер, сквердин аркы жолдун аркы ХБКдагы 27 мектеп. Ошол 27 мектепке деле ориентир алсаңыздар болот. Мектептин эле Кудай буюрса бет маңдайында жашап каласыздар. Ушул Эмаком курган домдун А блогуна барып, ортоңку подъездине кирип, өз бир эле подъезд. Ошо подъездге кирип, 10-кабатка чыксаңыздар, сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган бир бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келдим. Мен айткан подъездге кирип, 10-кабатка чыгасыздар. Мына жакта лифт иштейт туугандар, чоң лифти бар экен. Так, мага жаккан жери туугандар, коридорлор ушундай подъездер өтө кеңири. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп кетесиздер. 10-кабат бир бөлмөлүү квартира, аянты 36 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар туугандар. Тех паспорту дагы бар. Отоплениясы центральный, жакшылап эске алып алыңыздар. Ремонту дагы сонун экен. Мага лично ремонту жакты, таптаза болуп турат. Так, туугандар, кирип келсеңиздер, бул жакта кухня, санузели, мына жакта болсо конок бөлмөсү, мына жакта болсо кладовкасы. Аянты 36 квадрат метр. Анан туугандар, мына жакка кирип келе турган болсоңуздар, кухня, природный газ бар, ремонттору жакшы. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Ал жагын эми ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мага деле айтты, келишип калсак, баасын келишип кала турган болсоңуздар, буюм тайымдарын деле сиздерге калтырып кетет экен туугандар. Мына караңыздар, мындай натяжной менен мына кухонный гарнитур өтө мындай түсүнө түс келишип сонун болуптур. Анан күнгөй бет туугандар. Занеска каяктан ачылат экен. Кыскасы, эртең менен ушул тараптан күн тийип турат. Кухня, анан нол конок бөлмөсү тарапкача. Караңыздар. Эси өзү жашайт экен эле. Эми квартирасын чоңойтойм деп атам, ошол себептен сатып атам деп эси мага маалымат берди туугандар. Ушундай. Жакшы. Мындай өздөрү жашаганы билинбей эле турат. Мисалы, квартираны киргизип койгон болсо, пачага чыгып кетет эле, сөзүн ачыгыч. А бул жерде пухта мындай таптаза болуп турат. Занескалар да илип коюптур, сонун кылып. Кысасы, бул кухня, природный газды көрдүңүздөр, туугандар. Стол, стул бардыгы бар экен. Так, бул жак болсо, барыңыздар эле билген конок бөлмөсү же кыргызча айтканда спальный. Ушундай. Отопление центральный. Нол эртең менен баштап обедке чейин Кудай буюрса күн ушул бөлмөгө тийип турат туугандар. Дагы кандай маалымат берейин? Тех паспорту бар экен, отопление центральный экен. Дагы эмне керек? Мына жакта шкафчикти сонун кылып жасап коюптур. Мына жак ТВ зона дейт. Жүрүңүздөр, эми санузелин, кладовкаларын көргөзөйүн, азыраак сүйлөйүн. Так, бул жак болсо, барыңыздар эле билген мына кладовкасы. Стиралканы деле ушул жака орнотуп коюптур. Бардыгын подключение кылып. Мына дагы башкача экен, мындай кафе сыяктуу. Эми санузелин көргөзөйүн. Санузели мага жакты, мына караңыздар. Аристон, кийим илгич бардыгы бар. Дагы кандай маалымат? Автомат, домофон. Негизи жакшы, мына потлоктору бардыгы ой түстү. Өтө башкача экен. Туугандар, эми 36 квадрат метр болгон сатылуучу ушул бир бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Анан кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар туугандар. Сорулашуу болот. Однокомнатный квартираларды билесиздер, тез эле сатылып кетет. Андыктан сиздер аракетти кылсаңыздар жакшы болот, Кудай буюрса. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга деле ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун.